насыйкат, бул насыйкат, бул насыйкат маған калган, бул насыйкат саган калган, калган керес бабалардан өттү насыйкат долордон талалардан. Интернет аркылуу атактуулукка жетишкен жаш өнөрпоздордун катарында Аяна Касымова да бар. 16 жашка эми гана толгон ырчынын үнү Орусиянын артисттери долбоорунда жаңырганын билебиз. Бирок долбоордун жыйынтыгы менен канааттандырган эмес деген Аяна бул ирет алдыга койгон ой максаттары жана кызыктуу окуялары менен бөлүштү. Сынган бугу комуз кылын дирилдетип бириндет бизге насатыр калдыбы. Негизи кичинекей кезимден эле баштап мындай американский музыкант ырчылар жакчы аябай. Селин Дион, Уитни Хьюстон ушул урлар менен чоңойгом да. Ошо караокелерди ырдап сөздөрүн. Ошо произношение дагы ушу англисче болуп калган да. Көп деген адамдар аябай спорт этишет. Сен эмне Америкада окуп келдиң беле депчи, эмнеге акцентиң жок депчи англисче ырдаганда. Ошо бирок мен эч жакта эле окугам эч качан. Кыргызстанда эле жашап, англис курстарын бүткөм. 29-мектепте окуйм, орус мектепте, гимназиялык мектепте. Андан тышкары 6-искусство мектебинде окуйм. Музыкалык мектепке. Ал жакты эмки жүрүп өтөм. Азыр 4-класстамын. Өзү 5 класс болот музыкальный мектептерде. Окууну бүткөндө Америкага тапшырган оюм бар. Музыкальный колледждерге, жакшы музыкальный колледждерге тапшырган оюм бар. Ошо азыр 11-классты ийгиликтүү бүтүрүп, өзүмдүн запистеримди андан кийин жиберип, чет мамлекеттерге ошо тапшырсам деп оюм бар. Журналистке тапшыргым келет, же дизайнерге тапшыргым келет, же котормо ушуга тапшыргым келет. Ошо азыр ойлонуп атам. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт. Сакталуу ошол бойдон менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганыңды. Неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Буларды аябай жакшы байкебиз суранган ырдап берчи деп, анткени апасынын жакшы көргөн ыр экен. Ошо апасы болсо чет мамлекетте жашайт да. Ошондуктан туулган күнүнө белек кылып, ушу ырды ырдап берчи деп суранды. Ошо ушинтип ырдап, анан YouTubeга дагы, социалдык тармактарга дагы ыргытып коелу деп ошо чечтик. Андан кийин аябай эле популярдуу болуп кетти. Эң биринчи апам бир 2-3 жыл мурун каверларды чет мамлекеттерде, Америкадагы көрүп отуруп, анан биз деле киргизип коелу деп ой берген да. Ушундай. Ошо макул деп атам экөөбүз ошо ыр жазып, кавер тартып, видеого ошо киргизип койдук да. Ошондон кийин башталды. Кээ бирки адамдар сурайт, ошо канча аласың бир ырдаганыңа депчи. Бирок көңүлүмө жакса киши бекер эле ырдап коем, же кайрымдуулук жактарга дагы бекер деле ырдайм. Ошо бирок негизи финансовый жактардын суроолоруна ошо атам жооп берет. Атам продюсерим болот да. Атам дагы, апам дагы музыкант. Өзү Экө Тейин Абдраев мектебин бүткөн, андан кийин консерваторияны бүткөн. Ошо апам азыр Карамолдо Орозовдун атындагы оркестрде иштейт, филармонияда комузчу болуп. Атам болсо Арсен Нуралиев деген городской театрдын атындагы Аура деген топто иштейт, ырчы болуп. Ошо андан тышкары музыка инструменттерди ойнойт, пианино, человек оркестр деп койсо да болот. Ар кандай инструменттерди ойнойт. Ошо. Өзүмдү жаңы ырчы болуп, жаңы өсүп келаткан ырчыларга кошом. Эптеп-септеп
ырдаган ырчыларга кошпойм. Өзүм деле андай ырчыларды жаман көрөм. Ошо өсүш үчүн, өркүндөш үчүн көп иштеш керек, көп эмгектениш керек. Ошо жаңы ырларды жазып өсүш керек. Буюрса кыргыз ырларды ырдап, жаңыртып, эски ырларды, ушундай оюм дагы бар. Жакында ошо Аманат деген ыр чыгат, Талай Бешеевдин ыры. Бул дагы мурун Элес тобу ырдачы. Ушуну дагы азыр жаңы жазап келе жатабыз. Жакында чыгат го буюрса. Кошумчалай кетсем, азырынча өзүмдүн имиджим боюнча ойлонуп жатам. Өзүмдүн мындай Каныкей сыяктуу же Леди Гага сыяктуу өзүмдүн имиджимди ойлонуп чыккым келет да. Ошо азырынча ушул жактан иштеп атабыз. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all the papers, I'm not afraid they can read. Менин ырларым интернетте популярдуу болгон үчүн биздин мекендеш американский сайтка ошо менин видеомду киргизип коюптур. Ошо жактан 7 миллион көрүү кароо болуптур. Ошондон кийин Facebook'ка, ар кандай социалдык тармактарга мага аябай көп сунуш түшө баштады. Дуэт жазыш, Япониядан, Италиядан, Франциядан жаза баштады. Ошо мен жооп берип, азырынча ответ келелек, жооп келелек. Ошо жооп келгенче күтө туралдагы Аяна Касымованын Орусиянын артист телешоусуна катышып, бирок финалда кулап калгандыгынын себебин аныктайлы. Ырчынын айтымында финалдын эрежеси боюнча 10 адам 2-2ден дуэт ырдашмак. Негедир сынак башталарга 2 саат калганда дуэт ырдоо номери алынып салынган. 10 катышуучунун ичинен Украинадан кыз утуп алды, Сюзанна Абдулла деген кыз. Мен дуэтти Наиль Шариязданов менен ырдамакмын. Татар болчу өзү, Санкт-Петербургдан. Ошо экөөбүз ырдамакпыз. Бирок ушинтип эмнеге дыр алып салды да 2 саат калганда. Аябай шок болуп, аябай ыйлагым келип, анткени аябай иштедик да, 8 сааттан бир күндө 8 сааттан иштедик. Негизи биздин дуэтибиз аябай күчтүү болду да. Өзү продюсер келип, Алан Бадоев, режиссерчу. Ошо өзү келип, силердин эле дуэтиңер жакшы болуптур, калган дуэти жаман эле болуп калыптыр, ошон үчүн алып коебуз деп бизге ушинтип айтты. Режиссер чечсе, сен эчтеке деле айта албагат экенсиң, эмне деп айтасың? Ошо айла жок болуп калды да. Биринчи турга барып келгенден кийин, шоу артистке катышып келгенден кийин, мындай кичине аябай толкунданып, биринчи жолу ошо Кыргызстанды көрсөтүп чыкканда аябай ответственность көп болду да. Ошондуктан чыгарынасында ыйлап, үнүм калтырап, кичине косяктарым болуп калды да кичинече. Ошондон кийин биздин кыргыздар аябай жаман сөздөрдү айтышып, жаман комментарийлерди жазышып, сен эмне бардың депчи, ырдаганды деле билбей турбайсың депчи. Бүт баары жакшы болуп келет, анан бир жаман комментарий жазып калышат. Бирок бул элдер эмне ойлонушат экен деп, оюн окуп кичине, кандай минустар, кандай плюстар болду деп, ошо окуйм, ошону туура кабыл алам. Ошол шоуда катышканым аябай чоң тажрыйба болду мен үчүн. Чоң сабак болду, анткени жылдыздар менен, Орусиянын эң чоң жылдыздар менен таанышып, көрүшүп, алар мага жакшы сөз айтканы, ошо катышканым эле мага аябай жакшы сабак болду, сыймок болду. Бирок көп кишилер мени серьез воспринимать эткен жок да. Ошо жөн эле кыз эмне кылмак эле депчи. Бойго жетип жигиттердин көзүнө көрүнүп калган куракка келип калган каарманым белгисиз жигиттерден кат алып, кээде күтүүсүз белектерге ээ болот. Болуп калат. Анонимный гүлдөр келе баштайт. Ошо открыткалар, подаркалар, мишкалар.
эме шоколаддар, конфеттер. Кээ бирлер рахмат айтпай эле кой, мага ырдап эле берип койчу деп айтышат. Ошо WhatsApp'тан ырдап берип койчу, аудио записывать этипчи. Ушинтип эле ырдап берип койчу, бул мага жетишүү депчи. Ошо абдан рахмат айткым келет ар бир күйөрманга.